Берилген сүрөттө О чекити тегеректин борбору жана тегеректин радиусу 1,5. AOB бурчка ээ болгон тегеректин толукталбаган бурчу 3дөн 2 пиге барабар болсо, ACB'нин узундугу канча? ACB жаанын узундугун сурап жатат. Бул жерде берилген тегеректи эгерде биз бул түрдө толуктай турган болсок, андан бул сыяктуу бир тегерек деп элестете алабыз. Бул тегеректин радиусу 1,5 барабар. Ал эми анын бул секторун AOB секторунун бурчу 2π/3 барабар экен. Ал эми биздин бул тегеректин AC A'ден C'ге жана C'ден B'ге чейинки болгон бул аралыктын узундугун сурап жатат. Анда бул узундукту эсептөө үчүн эмне кылабыз? Алгач биз тегеректин жалпы узундугун эсептеп алсак болот. Тегеректин жалпы узундугун биз C барабар 2 көбөйтүү радиус көбөйтүү π деп эсептеп алсак болот болчу. Демек, биз радиусту билебиз, анда тегеректин жалпы узундугун эсептеп алабыз. 2-ни көбөйтөбүз 1,5ге, бул радиус, анда көбөйтөбүз аны πге. Анда бул жерде тегеректин жалпы узундугу 3 πге барабар. 1,5ти 2ге көбөйтсө 3, демек 3 πге барабар тегеректин узундугу. Ал эми бизден ACB'нин узундугун сурап жатат. Аны эсептөө үчүн бизге берилген бул тегеректин бул бурчунун ACB'ге көрсөтүп жаткан бул бурчту жалпы тегеректин бурчуна бөлүп, аны тегеректин узундугуна көбөйтүү аркылуу эсептей алабыз. Анда бул жердин бурчу канчага барабар? Аны таап алалы. Негизинен бир тегеректин бурчу жалпы градусу, ал мисалы бул түрдөгү жалпы градусу 2 πге барабар. 2 π аркылуу көрсөтө турган болсок, 2 πге барабар деп айта алабыз. Анда тегеректин жалпы градусунан анын толукталбаган бул градусун кемитип сала турган болсок, бизге керектүү болгон бурчтун градусун таба алабыз. Аны π аркылуу эсептейбиз. Демек 2 πден кемитебиз 2 π/3. Бул жерде кемитүү амалын аткаруу үчүн бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн толуктап алабыз. Анда бул жакты 3гө көбөйтөбүз, алымын дагы 3гө көбөйтөбүз. Бул жер жалпысынан 6га барабар болду. 6 π/3 кемитүү 2 π/3. Анда айырманы эсептейбиз. Бөлүмү 3, 6 πден 2 πни кемите турган болсок, 4 π. Демек, бизге керек болгон тегеректин бул бурчу 4 π/3гө барабар. Анда биз жалпысынан бул 4 π/3тү бөлүүбүз керек тегеректин жалпы градусуна, алны 2 π деп алган болчубуз, ал 2 πге барабар. Жана бул жерди биз көбөйтүп коюубуз керек тегеректин жалпы узундугуна. Ал 3 πге барабар болчу. Ал 3 πге. Биз ушул амалды аткара турган болсок, ACB'нин узундугун эсептеген болобуз. Анда бул жерде көбөйтүү амалын аткарабыз. Бул жерде кыскаруу жүрөт. Π менен Π кыскарып кетет, жана 3 менен 3 кыскарып кетет. Анда бизде калды алымында 4 π, ал эми бөлүмүндө 2. Бул жерде 4 менен 2-ни да кыскартып сала турган болсок, анда бизде калат 2 π. Демек, биз бул жерден айта алабыз, ACB жаанын узундугу 2 πге барабар. 2 π.